Салам достор. Сиздер Мушкер каналын көрүп жатасыздар. Карабайсыздарбы достор? Биздин көз астыбызда тарых жазылып жатат. Тони Фергюсон күтүлбөгөн жерден Джастин Гейджиге жеңилип калды. Хайлайт Джастин оюнду өзгөртө алды. Гейджи акылсыз, туш келди ойду-сойду соккуларды уруучу мушкерден ойлонуп, суук кандуулук менен беттешке келүүчү мушкерге айланды. Эми Гейджинин көз алдында жалгыз гана Хабиб, же болбосо Хабибтин көз алдында жалгыз гана Джастин. Гейджи азыр колунда убактылуу UFC курун кармап турат. Бирок аны чыныгы кур эмес деп Хабибтин курун тартып алмакчы. Хабиб да биздин спикерибиз айткандай, кукурузу не охраняет. Ал кылдаттык менен беттешке даярданууда. Мен сиздерге эмне үчүн Хабиб Гейджини жеңишинин 5 себебин айтып берем. Хабиб Нурмагомедов күрөш ыкмаларын ММАда эң эффективдүү колдонгон мушкер десем жаңылышпайм. Ал дүйнө элине күрөштү беттеште туура колдонсоң укмуштуудай кооз жана майнаттуу экенин көрсөтө алды. Сиздер жөн гана элестетиңиздер. 28-0. Мындайды ММА дүйнөсү көрө элек. Хабибдей атаандаштарын үстүнөн үстөмдүүлүк кылган мушкер азыркы учурда жок. Оба, Гейджинин деле базасы эркин күрөш. Бирок ал беттештеринде күрөш ыкмаларын такыр эле колдонбойт. Гейджи Хабибтин башка атаандаштарына салыштырмалуу күрөштөн жакшыраак коргоно алат. Ал беттештеринде орто күрөшкөн мушкерлерден бир нече ирет тейкдаун өткөрүп жиберген. Парьеден тейкдаун өткөргөн менен Хабибтен өткөргөн асман менен жердей. Хабиб бул маселеде өз максатына жетишине толугу менен ишенем. Джастин беттеште октогондун ортосун кармасам, Хабибтин тейкдауну өтпөйт деп ишендирүүдө. Бирок ортодо калуу үчүн үзгүлтүксүз прессинг же башкача айтканда үзгүлтүксүз кысымга алышы шарт. Дагы эле бул жерде бирок деген сөз келет. Өзүңүздөр билгендей эле Хабиб да прессингдин чебери. Ага прессинг жасоо аябагандай эле кыйын. Гейджи кысымга алыш үчүн тынымсыз сокку менен коркутуп, сокку узатып турушу шарт. Джастин соккуларына бар күчүн жумшап урат. Мындай сокку дарегине жетпей жаңылып калса, Хабиб үчүн грилде бышырылган эттей эле болот. Себеби мындай учурда мушкер тең салмактуулукту жоготуп калтактап калат. Андан соң Хабиб эмне кыларын өзүңөр жакшы билесиңер. Хабиб атаандаштарын партерге которгондо эмне болот? Туура, алар Хабибтин дүйнөсүнө келип конушат. Алар ал жерден батыраак чыгышы же болбосо батыраак баш ий бериши керек. Хабибте атаандаштарын контролдогон башка мушкер жок. Хабиб атаандашын бутун замокко алып, бир колун кармап, экинчи бош колу менен жанча баштайт. Хабиб менен машыккан мушкерлер Хабиб менен күрөшүп жатканда ал сенин денеңди толугу менен башкарып аткандай болот дешет. Эң кызыктуусу, Хабиб бардык беттештеринде окшош эле нерсени жасайт. Бирок бул учурга чейин баары Хабибтин эмне кыларын билип да эчтемке кыла алышкан жок. Хабиб Гейджини 2-3 раунд ичи контролдоп, багынтуу ыкмаларын жасоого аракет жасай берсе, Гейджи чарчап, моралдык жактан да духу түшөт. Ал эми булар жөнүндө кийинки пункттарда тереңирээк ой жүгүртөлү. Албетте Хабиб стойкада өзүн толугу менен көрсөтө ала элек. Көпчүлүгү Хабибти стойкада уруша албайт деп сындашат. Мен бул сөздөргө такыр эле кошула албайм. Мен бул сөздөргө мындай деп жооп берет элем. Эгерде сен стойкадан күчтүү болсоң, атаандашыңдын бутуна жабышып күрөшө баштабайсың да, туурабы? Ошондой эле күрөштөн күчтүү болуп туруп, жалаң гана стойкада урушуп туруп алган да акмакчылык деп ойлойм. Бирок Хабибтин стойкасы ошончолук жаман болсо, Конор менен өткөргөн беттеште 3-чү раундда Конор нокаутка кетирбейт беле? Ал жерде тескерисинче Хабиб Конорду 5-чи точкасына отургуза чапкан. Же болбосо парие узаткан таамай соккудан кийин парие нокаутка кетирмегеле. Ал жерде биринчи соккунан кийин Дастин аба менен урушкан. Хабиб өз салмагындагы эң күчтүү ударниктер менен урушкан десем жаңылышпайм. Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Конор Макгрегор, Дастин Парие. Алардын баары менен Хабиб стойкадан өзүн жакшы эле көрсөтө алды. Мындай дегенимдин себеби ар бир беттеш стойкадан башталат. Эгерде стойкаң начар болсо, күрөш ыкмаларында жасоо кыйын деп эсептейм. Джастин Гейджи эмне үчүн күрөш ыкмаларын беттештеринде колдонбой келишин айтып берген. Анын айтымында күрөш ыкмалары аябагандай эле көп күчтү талап кылат. Ошон үчүн Джастин күрөштөн толугу менен баш тартып, стойкага басым жасаган. Гейджинин беттештерин карасак, ал 2-чи раунддан кийин чарчаганы даана сезилет. Оба, сиздер Тони менен 5-чи раундга чейин урушту деп айтат болушуңуздар керек. Бирок ал жерде Гейджи энергияны үнөмдөө режиминде урушту. Ал эми Хабиб берген темпте алар стойкада урушса да 3-чү
раунддан кийин беттешке Гейджинин сөлөкөтү эле чыгат деп ишенем. Бул сөздөрүмдү аргументтеп коеюн. Гейджи айткандай эле күрөш көп күчтүү жана күчтүү кардио даярдыкты талап кылат. Өзүңүздөр билгендей эле Хабибдин ар бир беттеши күрөшсүз өтпөйт жана 3 раундду сезбей өткөрөт. Ошол үчүн кардио даярдык бул беттеште чечүүчү фактор деп эсептейм. Менин оюмча, Хабиб Гейджини чарчатып, чемпиондук раунддарда багынтуу ыкмасы менен жеңип алышы мүмкүн. Жана эң башкысы, Хабибдин психологиялык жана менталдык даярдыгы. Азыркы учурга чейин Хабиб бул аспекттен өзүнүн алсыздыгын көрсөтө элек. Өзүңүздөр билгендей эле июлдун башында Хабибдин үй бүлөсүндө чоң трагедия болду. Жана көпчүлүгү Хабибди мурункудай уруша албай калат деп эсептешет. Мен тескерисинче бул нерсе Хабиб үчүн моралдык жактан чоң түрткү болот деп ойлойм. Себеби Хабибдин атасы рекордун 30-0 жеткирип карьерасын аякташын каалаган. Хабиб менталдык жактан аябагандай эле күчтүү. Жада калса беттеште коркунучтуу учурлар пайда болсо да, Хабиб суук кандуулук менен урушуп, өзүн кармай алат. Жана баарына анын даярдыгы, ой жүгүртүүсү башка деңгээлде экенин көргөзөт деп ишенем. Достор, бул менин жеке оюм болду. Эгерде сиздер кааласаңыздар, кантип Гейджи Хабибди жеңе алары жөнүндө видео чыгарам. Андыктан каналга катталыңыздар, лайк басып, өз ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин кайрылашам. Көрүшкөнгө чейин.